Biz жаштар, biz ушундай ушулардын, чалдардын, чапанын сүйрөгөн чалдардан тажап айтууга аргасыз болуп атабыз. Ошого элим биринчиден Мадумаров жөнүндө айтып кетейин. Мадумаров негизи соперник эмес, бирок анын Кыргызга кылган кыянатчылыгын айтып кетейин. Биринчи очерет Адахан Мадумаров Кимсанбаевич ушуга жооп берип койсун. Исхак Разаковдун жери болгон Баткен жерин 99-жылы Баткен болуп, ал жер область болуп эметкен, область болгон. Ошондо ошол жерде губернатор болгон Айбалаев Мамат деген байкенин сөзүнө таянып, ал президенттин эме указы менен ал жерде 4 жыл губернатор болуп турган. Ошол убакытта, азыркы убакытта деле сиздер билесиздер, жаңжал, уруш, талаш полный бүттүгү ошодон келип чыгат. Мадумаров кол койгондон чыгат да ошол. Биринчиси, Мадумаров неге ал жерге кол койгон? Анын кол койгонго анын укугу бар беле, ал убакытта госсекретарь болчу. Анын эч убакытта ал жерге койгонго мүмкүнчүлүгү жок болчу. Анклав болгон жерлер санап берейин ошо Баткендеги Самарканд өкмөтү, Самарканддагы өкмөтү, Актатыр өкмөтү, Сүлүктү шаары, анан Лейлек району. Элим тараткыла, дагы да бөлүшкүлө, элдер көп көрсүн. Бул жүзү кандай экенин көрсүн. Бул Кыргызга ушундай кыянат кылган, Кыргыздын жерин сатканын бүтүн эмес эле жарым-жартылай деп сатып бергенин көрөлү. Азыр бунун байлыктарын эсептеп берем. Эметкиле, мына бул далил. Ушуга мына канча деген кыргыз жаракат алып атса, канча деген адам өлүп аткан болсо, түздөн түз ошол адам күнөөлүү болот. Анткени 49 жылга ошол жерди берип салган. Бир, ошол жерге азыр эмесин кол койгонун Мадумаров деген азыр эметем. Көргөзөм сиздерге. Эме берчи. Азыр кол койгонун азыр көргөзөйүн мынаки. Мен бул жакка азыр жана эме кылып койгом, экинчи телефонго. Мынаки кол койгону. Могу жерде турат, Мадумаров деп. Жакшылап көрсөңүздөр болот мына. Мынаки Мадумаров деп турат. Буну ошо жана эмелер, зомбилер жакшылап көрүп алгыла. Мына силердин Кыргызга болгон сүйүүңөр, Кыргызга болгон силердин күйгөнүңөр. Мына факты көрүп алгыла. Экинчиден, бул дагы анклав болгон жерди айтып берейин. Азимбек Бекназаровдун эмесине таянып, сөзүнө таянып, Ысык көлдө 4 чоң пансионат кетип калган, казактарга кеткен. Бирок алардын аты Радуга, анан кийин Радуга Вест деген бар. Ошонун ичинде Адахан Мадумаровдун өзүнүн коттедждери бар. Жана үйүмдө 1 килодагы эме жок, 1 килодагы май жок, 1 килода чай жок. Мен ушундай бечарамын деген адам ошо коттедждерди каяктан алган, кантип алган? Буну Казакстанга берип, ошолор менен келишим кылып, ошонун ичинен өзүнө коттедждерди алып калган да бул. Бул жерде мындай айтканда кылмыштын курамы бар. Бул алар менен табакташ болгон. Табакташ болуп, мына Кыргыздын байлыгын жеп, мына да президенттикке барам деп, бийликке умтулуп жүргөн адамдардын бири ушул. Баарыңыздар бөлүшүңүздөр, дагы айта турган алдыда көп сөз бар. Ошого сиздер бөлүшүңүздөр, мен сиздерди дагы да жакшы колуман келишинче айтып бергенге аракет кылайын. Мен кечирим сурайм баарыңыздардан. Мен бир саясатчы эмесмин. Мен бир башка бир партияда бирөө эмесмин. Бирок Кыргыз үчүн күйгөн, Кыргыз деп жүрөгүм соккон адаммын. Болгон ошол. Бекер лайкты баскыла, элим бекер лайкты. Буйруса, баардыгын мен азыр айтып берем. Ана мо бүгүн интеллигенттер өзүнчө Кыргыз деп айткандан да аларды уялып атам. Ошо эметип Мадумаровду колдоп, алар жана кыргызча сүйлөй албай, орусча чалдырап сүйлөшүп атпайбы? Алар биринчи кыргыз болобун, алар Кыргызга күйбөйт. Мына Кыргызга күйбөгөн, чапан сүйрөгөн чалдар, иттер силердин айыңардан ушундай болуп атат. Мына муну жерде мага эметип ушуну официалдуу түрдө айтып койсунчу. Бул коттедждер кимдики? Ал коттедждердин баасы Бишкектеги жердин баасынан да кымбат турат. Элим, биз өзүбүздүн байлыгыбызды ушуга окшогон урууларга, ушуга окшогон саткындарга биз урдатып койгон турбайбы көрсө? Туурабы же туура эмеспи? Мына кимиңер көрдүңөр эле? 2006 жылдан баштап бөлүшүңүздөр, элдин баары көрсүн. 2006 жылдан баштап 2010-го чейин ушу Адахан Мадумаров бакылдап сүйлөгөнүн көрдүңөр беле Сагызгандан? Жок. Ал убакытта ал тилин жабып отурган. Не кылган ал? Не иш кылган? Ал убакытта Бакиевдин
каалаганын Бакиев аны кыл десе, буну кыл десе, ошонун баарын аткарып турган адам болгон, эң ишеничтүү адам болгон. Көбөйтсөңүздөр дагы көрсүн элдер. Эң ишеничтүү адам болгон. Мисалы мына ошого бир далил. Ошол жанагы эле 4 эмен айтып атам, пансионатты айтып атам. Ошо 4 пансионатты Данияр Үсөнов менен Мадумаров экөө муновундай эле как обычно эле ушундай ручканы депутаттардын алдына алып барып, тарыхтын алдында жооп бересиздер, ушуну кылышыңыздар керек, кол койгула деп мажбур түрдө кол койдуруп койгон. Кече жакында Уялбай Мадумаров айтып атат. Мен сен атаңа жооп берген бир адам айтты. Каркыраны эмне үчүн берип аткан кезде эмне үчүн айткан жоксуңар деди. Ошол убакта ошондой мен сен атаңа айткам, баласы сага да түшүндүрөйүнбү дейт. Бишке ошону түшүндүрсүн. Кайсы анын атасын таанıyт бекен. Ушул жерден аферисттиги ушун алдамчылыгы дагы ушул жерден далилденип атат. Мына ушул жерден Медетбек Шеримкулов 94-жылы ошол жерде эме болгон, парламентте спикер болгон, ошол койбой койгон. Мына буну кылган иши. Экинчиден буну саткан жерлери эсептеп берейин. Биринчи Каркыра. Мына мен жана көргөздүм колдорун. Анан кийин жанагы 4 гостиница ошону сатып атат. Кийинки мына Токмоктун маңдайында жерди сатып атат. Элим, мына силер саткындар ушундай президенттикке барып атат. Мына кийин Талас областындагы Маймак, Көксай деген жерди саткан. Казактарга берип салган. Буларга биздин кыргыздардын жерин баарын берип, биякта болсо, Баткенде болсо жана айтып кеткен жерди, Баткенди эмеге берген. Тажиктерге берген. Ошонун айынан уруш, талаш. Ушундай силер адамдарды колдоп жүргөн адамдарды көрүп, күйбөгөн жерин күйүп, өрттөнбөгөн жерин өрттөнөт элим. Кантип жинин келбейт. Бөлүшүңүздөрчү. Элдин баары көрсүнчү. Уурулар ким экенин, кузгундар ким экенин полностью силерге баарын монтип түздө айтып берем. Менин күйүп атканым кыргыз элим. Караңгылыкта ушул убакка чейин 30 жыл караңгылыкты көрүп келдик. Будан кийин оңолойлу, өсөлү, өнөлү десеңиздер, баягы интеллигентти жамынган, аны муну жамынган чалдарды, чапанын сүйрөгөн чалдарды, ошолорду ээрчебегиле. Көрдүңөр го, кече булардын акыбалы кандай экен. 5-октябрь баарын тастыктады го. Бири-бири менен сүйлөшкөн сөздөрдүн баарын тастыктады го. Туурабы же туура эмеспи? Биз ошонун айынан биз жаштар көтөрүлүп чыкканбыз. Биз көргүбүз келет бир гана тең аты болгон Садыр Жапаровду. Садыр Жапаров тең аты болуп бүгүн Владимир Путин, Владимир Ильич менен ушундай тең аты болуп жакшынакай сүйлөштү. Калгандар